Бул кинотеатрлардын келечегиби? Бүгүн киного келгендер кармаштын арасында жүргөндөй. Унаа учуп өтсө, ар бир аң дөңдү сезесиң. Динозавр жаныңыздан басып өтсө, жер титирейт. Залда түтүн, жыттар байкалат. Жана деңизден жаныбар секирип чыкса, албетте баары суу болот. 4D кинотеатрлар 2009-жылы Кореяда негизделип, дүйнөгө тез тарап жатат. Мунун баары сахнанын артындагы жабдуу аркылуу жасалат. Эми көрүүчүлөр кофе, гүл жана атылган мынтыктын дарысынын жытын да сезе алат. Бетиме суу тийгенде чочуп кеттим. Жиркенсем да сонун болду. Романтика, сүйүү тууралуу кинолорго жарабай калышы мүмкүн. Бирок көрүүчүлөрдүн жакында эле чыккан 3D кинолорго кызыгы тарап жатканда, 4D анын ордун алмаштыра алабы деген суроо туулат. Албетте башында кызыгышат, бирок убакыт өткөндөн кийин 3D кинолордой эле бул да жоголот. 4D кинолор азырынча аз жана ал көп каражатты талап кылат. Бирок бул кинотеатрдын ийгилиги толугу менен кардарлардын колунда.